Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандык туугандар, бизнесмендер жана оптомчулар. Бүгүн дагы сиздер менен ушул YouTube каналында көрүшүп атам. Бүгүн сиздерге дагы бир сонун идея алып келдим да, бизнес идеясы. Кандай дегенде биринчиден айткач кетсем, туугандар, азыр баардык адамдардын, мисалы Кыргызстанда тараккыят аябай сонун болуп, адамдардын турмуш деңгээли дагы жогорулап баратат. Ошого карата адамдардын дагы турмуштук товарга, турмуштук кичик үй бүлөдө кем болсо болбой турган кичик типтеги, мисалы бумага, сулфатка, софетка, жана самын, айна дейсиңерби, порошок дегендерлерге аябай күндө иштетилип тура турган товарларга аябай неме болуп атат да, таламы күчтүү болуп атат. Ошого туугандар, мен билем силерге айтпасам деле буну тааныйсыңар да, муну көргүлө. Бул софетканы көрсөңөр искар. Силер такыр эле билесиңер да бунучу. Аябай популярдуу болуп атат. Бул софеткасы, бул бумагасы муну, көрсөңөр болот. Мына. Бул максат бул искарды сатыш эмес. Максат ушул качествода дал ушундай кылып өзүнүн заводунан өзүбүздүн же болбосо өзүңөрдүн сонун кыргызча жакшынакай ат менен бренд кылып чыгарып, марка кылып жаратып, элдерге таратып сатканга аябай оңтойлуу да. Кандай десеңер, бул искардын бул брендти башкалар чыгарган. Өзүлөрүнүн бренди. Заводу ушу ички Кытайда. Мен алдында заводко барып, жакшылап договорлашып, көрүп, бар жогун көрүп, ушу заводдо бир жумадай жүрүп келдим, туугандар. Иштелиш немелерин такыр көрдүм. Завод фабриканын ичине кирип, бар жогун материалдарынан кандай чыгып атат, упаковкалар кандай качаланып атат, кандай кылганда упаковка чырайлык көрүнүп, кандай кылганда сонун болуп, мындай элге жагымдуу болуп атат дегендерин бар жогун тейлеп, бар жогун далилдеп, бар жогун неметип келдик да, буюрса. Эгер сиздерде азыр бизнесмен байкелер, эжелер, туугандар, сиздерде азыр чөнтөгүңөрдө акчаңар болуп, кандай бизнес кылганга ойлонушуп, кандай кылсам болор, эмне алып сатсам болор деген туугандар болсоңуздар, мага кайрылсаңыздар болот. Эмнеге мен силерге бул софетка менен бумаганы сунуштайм? Эмнеге самындарды, порошокторду, чач жууган айналарды сунуштайм? Ал анткени бул нерселер пайдасы аз болгону менен, туугандар, обороту тез болот. Өзүңөр билесиңер. Соода дегенде, бизнес дегенде оборот тез айланып турган жакшы да. Биздин Кытайдын бизнес идеясы, бизнес услугу дал ошондой. Аз пайда алып, көбүрөөк сатыш. Ошого туугандар, бул нерселерди кылсаңар өтө сонун, өтө жакшы пайда болот. Бул үй бүлөдө кем болсо болбойт да, туурабы? Тамак жейли мейли башка жумуш болсун, бар жогунда ушул софетка менен бумага кем болсо болбойт. Андан кийин бунун качествосуна келсек, туугандар, мына. Бул искар менен оп окшош. Бунун ичиндеги кагаз, ичиндеги мына кагазы, туугандар, бул башка сыртындагы кытайча болгон софетка бумагалардан эле ушул качествода чыгат кээлери. Ошол заводдон чыгып атат да. Бирок бунун качествосын жакшы тандаган. Туура, искардагы жакшы чыгарган, жакшы тандаган. Бирок ойлосоңор, бул 5 кат чыгат, манын каты 5 кат чыгат. Качествосы жакшы, колго чапташып, сууга эзилип, аны болуп кетпейт, туугандар. Ошого бунун сатылымы дагы жакшы, силерге болгон таасираты дагы жакшы, силерге болгон брендтин күчү дагы күчтүү болгон. Эми кепке келсек, бунун заводун таптык, заводун барып көрдүк, алдында айткандай, бар жогун көрдүк. Сонун деген брендти чыгарып, Кыргызстанга жолго салдык буюрса. Кыргызстанда сатылып атат, Бишкекте, туугандар. Элге болгон таасираты дагы аябай сонун болуп атат да, жакшы. Брендтин өзү эле сонун. Ошол ичи искар менен оп окшош качествосы. Сырты сонун деп жазылган. Мына видеонун эң артында коюп коем, туугандар, көрсөңүздөр болот. Сүрөтүн киргизип коем. Эми bundan сырт дагы буюрса, бизнесмен байкелер кабарлашсаңыздар, керек болсо чогуу иштешип, чогуу акча тапканга мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, порошогун чыгаралы кийим жууганга, чач самынын чыгаралы, биз самын дей беребиз да. Анан тиги кача жууган самынды чыгаралы, бир туташ нерсени чыгаралы да, брендтечи, ошо үй бүлөдө кем болсо болбой турган. Ошол адам беденине зыян кылбай турган. Мисалы, буну бөбөктөр иштесе дагы эчтеке болбойт. Эч кандай химиялык маddasi жок. Бунун материалы Европадан киргизилген. Өзүнүн кам материалы Европадан киргизилип, анан ошо заводдо иштелип, Кытайда анан упаковкаланып, кайта сатылып аткан. Ошого
буларды апарып иштеткенде дагы элге зыян болбойт. Эмне десек болот, өзүбүздүн дагы кылган эмгегибизди актайт туугандар. Ошого айтарым, биринчи болуп товардын качествосу жакшы болсо, мейли кандай бренд болсун, элдин баары жактырат туурабы? Эгер ушул тууралуу иштешем десеңиздер, дагы биз менен кайрылсаңыздар болот. Андан кийин дагы бир бизнес түрү бар. Мына ал тур десеңиздер, мына мен минип алган мына мофеттер. Бул кандай мофет десеңиздер, көрсөңүздөр болот туугандар. Бул жерде QR коду бар. QR код менен минесиңер, QR код менен акча төлөйсүңөр. Керек болсо системасын жасатып, Мбанк менен төлөгөнгө кылганга мүмкүнчүлүк бар. Анан бул факат эле бир эле адам мингеле болот да, көрсөңөр болот. Өтө сонун. Бул жерде велосипед кылып тепсеңер дагы болот. Анан бунун батарейкасы алдында болот. Бул Кытайда ушундайлар аябай көп. Ар кайсы көчөлөргө өлчөмдүү жерлерге коюп коет да, 5тен 10дон кылып, 5-түктөн 13түктөн кылып. Керек болсо биз минебиз, минип дагы бир жерге барганда, ошол жерде дагы ошондой ушуну ордуна кое турган, жандыра турган жери болот. Ошол жерге барып жандырып коебуз. Бир минсек 2,5 юан акча алат. Кытай акчасында 2,5 юан. Эсептесеңер болот туугандар. Бул деген заводдон бүтүрүп апарып Бишкекке болсун же Ошко болсун, өлчөмдүү жерлерге коюп койсоңор, жатып алып акча таба турган бизнестин бирөө да. Апарып коюп койсоңор, жатып алып, любой жатып алып акча табасыңар. Анан бунун батарейкасы болсо, алып туруп анан зарядка кыласыңар. Батарейкасы түгөгөндө силердин системаңарга келип турат, палан булардын номери болот, шифры болот, паспорту болот булардын такырчы. Палан номердеки мотоциклдин же мурабайдын батарейкасы түгөдү дейт. Ошону апарып батарейкасын алмаштырып коесуңар, кайта ордуна коюп коесуңар. Анан элдер мине берет да. Туугандар, ошондой сонун бизнес идеялар бар. Керек болсо Кытайга келгиле. Кытайга келсеңер, Кытайды көрсөңөр, анан баары жок түшүнөсүңөр туугандар. Ивуга келгиле, Гуаңжуга келгиле. Эми Гуаңжуда мен эле жүрөм го, жашап келдим жакшынакай. Эми жакын эле да Гуаңжуга бардык. Аякта ошо Гуаңжу тарапта кийим боюнча бизнес кылганга жакшы. Эми бул Иву тарапта болсо, мына артыбызды көрдүңөр. Ошол тиги жарып турган биналар, үстүгү домдордун арасында, ошонун арт тарабында чоң базар бар. Бул базардын көлөмү аябай чоң туугандар. Завод дүкөнүнөн 3000ден артык дүкөн бар, такыр завод дүкөндөрү. 3000ден артык дүкөндү ошол товарлар менен таанышып, ошону билип, такыр ценасын билип, чоң кичигин модельдерин түшүнүп, акчасын түшүнүп болгуча 1 жыл убакыт жетпейт. Ушул базарды айланып жүргөнгө дагы. Керек болсо Ивуга келсеңер, ушул базарды көрсөңөр болот. Кытайдан барып аткан, силер турмушта иштетип аткан турмуштук товарлар болсун, мел төк саймандар болсун, баары жок ушул жактан чыгып атат. Кыргызстан эле эмес туугандар, дүйнө жүзүнө 80-90% такыр Кытайдан чыгып атат. Жада калса заводдорго Американын брендтери дейсиңер, Кореянын брендтери дейсиңер, Европанын брендтери дейсиңер, заводдор такыр ушу Кытайдан жасалдып, өзүнүн брендтерин уруп, анан кайта алып чыгып апарып өзүнүн мамлекетинде сатып атат. Аны мен айтпасам деле түшүнөсүңөр, интернеттен көрүп атасыңар туугандар. Анан акырында эгер ушул бумагага, салфеткага талабыңар болсо, менин WhatsApp номериме кайрылсаңыздар болот. Андан кийин биздин сонун деген брендибиз Кыргызстанда сатылып атат, Бишкекте туугандар. Керек болсо ошол сатылып аткан, мени менен иштешип аткан ошол байкенин WhatsApp номерлерин берем. Өзүңөр барып ошол жерде качествосын көрүп, кандай чыгыптыр, кандай болуп атыптыр, Изгар менен ушуну апарып, көтөрүп апарып салыштырып, андан кийин алчудай болсоңор алып иштесек болот туугандар. Акырында айтарым, дагы эле мен Арзыбектен силерге, кыргызстандык туугандарга, кыргыздарга чоң салам, ысык салам туугандар. Кыргызстан өркөндөй берсин. Кыргыз мамлекетибиз өркөндөй берсин. Рахмат.